Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен атым Керимова Мимоза Төрөбековна. Oriflame компаниясынын лидери болом. Жалал-Абадтан болом, Кыргызстандын. Жалал-Абад областынын Сузак районунун Барпайынан болом. Жашым 42-де, 2 баланын энесимин, 2 неберем бар. Мен бул видео аркылуу эмне айткым келет да? Мен эмне үчүн Oriflame компаниясын тандагамын, мен ошону айтып бергим келип атат да. Компания Oriflameге чейин мен 2 компанияга барганмын. Себеби дегенде заман өзгөрүп атат. Бағы индустриялык заман бүтүп, информациялык кылым башталды. Индустриялык кылым бүттү. Билеки күчтүүлөрдүн заманы бүттү. Билими күчтүүлөрдүн, акылы күчтүүлөрдүн, акыл иштеткендердин заманы келип атат. Ким информацияны көп билген адамдар, информацияны көп айта билгендер, еще туура информацияны. Ушундай компаниялар алдыга өсөт. Ошондуктан мен ушундай компанияларды издеп табышым керек. Алар деген сетевой компаниялар деп сетевой компания издеп жүрүп, мен 2 компанияга барганмын, туура эмес компанияларга. Балким ал компаниялар деле туурадыр эле, ал жактан мен өсө алган жокмун. Балким ал жактан мен өзүмдү жеңе алган эмесмин. Ошол себептүү мен изденип жүрүп, анан Oriflame компаниясына келип калдым. Oriflame компаниясын тоотпойт элем. Койгулачы ушул Oriflame компаниясын, оосун угузбагылачы, менин көңүлүм айлантырып. Oriflame компаниясынын продукцияларын вообще колдонбойм мен дейт элем. Мен Мереке компаниясынын продукцияларын колдоном деп айтып жүрчүмүн. Но баягы менин изилдөөлөрүмдөн компания Oriflame'дин мүмкүнчүлүктөрү мага туура келди. Себеби дегенде Oriflame компаниясы 50 жылдык историясы бар компания. Шведская компания, Европадагы самый крупный косметическая компания. Өзүнүн 5 собственный заводу бар. Ошол 5 собственный заводунда өндүрүп чыгарган продукциялары менен адамдарга возможность берип атат. Мен ушул заводдорду куруп, инвестиция кылып, вложение кылып, ушул сенин бизнесиң үчүн дейт. Ушул заводдорду куруп, ушул заводдордо продукцияларды өндүрүп чыгарып, ошол продукцияларды прилавкаларга койбой, магазиндерге койбостон силер аркылуу мен продвижение кылабын. Эгер силер канчалык мен жөнүндө информацияны жакшы билип, ушул информацияны көп жакшы таратып, менин өндүрүп чыгарган продукцияларымдан товар обороту жакшы жасап, мен менен шериктеш болгон болсоңор, анда мен сага мондай жакшы акчаларды төлөйм. Мен сени саякаттарга алып барам. Мен сени балдарыңа кам көрүп, бул сен жасаган нөлдөн баштап курган бизнесиңди мен балдарыңа наследство берем деген возможностьтарын көрүп туруп, анан мен иштеп баштадым. 2010 жылдын 13 декабрынан баштап иштеп баштаганмын. Аллага 1000 мертебе шүгүр, компания Oriflame менен мен бирге 10дон ашык мамлекетке саякатка бардым. Компания менен бирге акча эркиндигине чыктым. Компания менен бирге көптөгөн газета, журналдарга, көптөгөн чоң сахналарга чыктым. Чоң сахналарга чыкмак тургай, мен 2 адамдын башы бириккен жерде жакшы сүйлөй албайт элем. Себеби дегенде мен информация билбейт болчумун. Мен бул видео аркылуу эмне үчүн Oriflame компаниясын тандадым, кантип мен ушул результаттарга чыктым, эмнелерди жеңдим да, ошону да кош айтып кетейин. Мен сүйлөй албайм, Мимоза эже, мен сиздей сүйлөй албайм деп сүйлөгөндөр чыгат да. Эгерде сен информация билбесең, сүйлөй албайсың. Мен сүйлөй албайм деген шылтоону айтып туруп, сен мен сүйлөй албайм да деп информация угайын, мен информация үйрөнөйүн, мен сүйлөй турган болоюн дебеген болсоң, анда өспөйсүң. Ошондуктан эң башкы иш аракетиңер булар силер сүйлөгөндү үйрөнүшүңөр керек. Сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн информация алышыңар керек. Информация алыш үчүн ар түрдүү видеолорду спонсорларыңардын силерге жөнөткөн ссылкаларды жөнөтүшөт да, ошол ссылкаларга кирип жөнөткөн видеолорун көрүшүңөр керек. Ал эми Москвада тургандар, Кыргызстандын биздин офистер бар жерде тургандар офиске чакырганда баргыла, информацияларды алгыла. Ийгилик сразу эле келип калбайт. Сразу тарс этип сразу келген ийгиликтен дагы мен чочулаган дагы жерибиз болот. Мисалы, тарс этип лотереядан утуп алган менен эртеси ал жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан информация алышыңар керек. Информация алып бизнести тамырлатып, туруктуу кылып, стабилдүү кылып куруш үчүн на самом деле эң биринчи шаг информация алыш керек. Анан информация уккандан кийин бизде сынчылар деген аябай көп да. Аябай сынчылар көп. Бул тигиндей да, бул мындай да, бул айта берет да, менин таанышым жок да, бул бизнести кылыш кыйын окшойт, анан оңой окшойт, булга оңой эле да, мага кыйын болуп калат да деген сөздөрдү дагы аябай көп сүйлөп, сындап анализдейбиз да. Вот ушул эгерде сындап анализдеп отура берген болсоңор дагы результат болбойт.
баягы ойчу ойлонгуча тобокелчи үйүнө жетиптир деген бизде кыргыздын илгертен калган макалы бар да. Ошондуктан келдиңби, сен бирөөнүн результатына келип атасың. Азыр Oriflame компаниясына өзүнчө эле келип алып, эч кимдин результатын укпай эле келип алып эле мен ушул жерден чоң акчаларга жетем, көп акчаларга жетем, мен ушул жерден келечек курам, мен ушул жерден балдарыма келечек курам деп келген адамдарды көрбөйбүз. Адамдардын бардыгы эле результатка келет. Себеби мен дагы результатка келгем да. Бирөөлөрдүн результатын көрүп, ушул мынул адам результатка жетип атыптыр, ушул Oriflame компаниясынан ушундай саякаттарга, бекер саякаттарга барып атыптыр деп көрүп, анан кийин келип иштеп баштаганбыз да. Ошондуктан мен бул нерсени билем, ошондуктан мен баарыңарга кайрылып кетет элем да. Анализдебестен бирөөнүн результатына келдиңерби, көрдүңөрбү, ушул адам ийгиликке жетишиптир, мен ушуну көрдүм, ушул кылган нерсени мен кантип кыла албайм деп келгенден кийин ошол нерсеңерди силер до конца турушуңар керек. Ушул адам жасаган нерсени мен кантип жасай албайм, мен да жасайм, мен да колумдан келет деп аракет кылган болсоңор жетесиңер. Ошол адамды уккан болсоңор жетесиңер. Сетевой компанияда, Oriflame компаниясында ийгиликке жетишкен успешный адамдар, золотой директорлор, бриллиантовый директорлор бардыгы өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшүп, өздөрү басып өткөн чытырман токой жолдон адашып калба, муну жасасаң өтөсүң деп айтат. Да, конечно, трудно, бирок трудный эмес жерде, кыйынчылык жок жерде ийгилик болбойт. Ошондуктан спонсорлорду угуп эле кыйынчылыктарды жеңе берген болсоңор, сөзсүз результаттарга жетесиңер. Ошол кыйынчылыктарды жеңе билиш үчүн ушундай видеолорду көрүшүңөр керек, көбүрөөк историяларды угушуңар керек. Анан настырно ошол эмнеде турушуңар керек. Мен сөзсүз жетемин деп. Ошол компания Oriflame'ден ошондой эң сонун мүмкүнчүлүктөрүн көрүп келгенден кийин мен ушул кыйынчылыктарды көрдүм. Кыйынчылыктарды көргөндөн кийин мен кантип эле мен ушул нерсени жасай албайм? Мен эмне үчүн жаралганмын бул жашоого? Мен 34 жашымда келдим бул бизнеске. 34 жашка чейин мен эчтекеге жетишпеген болсом, мен дагы деле азыр колумдан келбейт, муну кыла албайм, мен эч ким укпайт экен дегенде жүрө бермекмин. Мен тескерисинче, мен ушунча жашка чейин мен эчтеке келбеди колумдан, эчтеке кыла албадым. Неужели мен ушул боюнча өтүп кетем жашоодон? Неужели мен колумдан эчтеке келбейт? Менин дагы колумдан келет. Бул жерде менин эчтекем кетпесе, таптайыр бизнес болсо, таптайыр маркетинг план болсо, таптайыр заводдордон өндүрүлүп чыгарылган продукциялар таптайыр турса, мен ага эч кандай акча влажить этпесем, мен ошол продукцияларды үйрөнүп, бизнес жолун үйрөнүп туруп эле мен адамдарга айтсам, адамдар баары бир башка жактан алып аткандар келип ушул жерден алган болсо, мен кантип мен ушул нерсени жасай албайм деген вопрос менен күнү түнү менин оюм ушул болот болчу да. Мен кантип ушул нерсени жасай албайм? Мен сөзсүз директор болом. Мен сөзсүз ушул товарооборотду жасайм. Мен сөзсүз командама ушундай адамдарды алып келем деген постоянно өзүмө ушундай аффирмацияны айтып, чет мамлекетке барганда шикарный көйнөктөрдү кийип сахнага чыккандарымды элестетип, мен ошол колумдан келет, мен ошону жасай алам деген деп туруп, постоянно ошол принцип менен жүрүп, ошол ой менен уктап, ошол ой менен туруп жүрүп, Аллага миң мертебе шүгүр, ошол нерселерге жетиштим. Мен айта турган кеңешим ушул. Дагы менин YouTube каналым, подписка болобуз. Мен дайыма өзүмдүн ийгиликтеримди бөлүшүп турам. Мен силердин баардыгыңарга ден соолук каалайм эң биринчи. Андан кийин настырный характер каалайм. Көк болгула, көгөргүлө. Мен кылам ушуну дегиле. Мен силерге ошондой характер каалайм. Баарыңарга ийгилик.